Залкар Манасчынын туулган күнүнө карата анын бейитине өнөр адамдары чогулду. Саякбай Каралаевдин айтуучулукту аздектеп, улуу дастанды мурас кылып калтыруудагы эмгеги эскерилди. Атабыздын 130 жылдыгын белгилеген турабыз. Келерки жылы Залкардын 130 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленет. Ага азыртадан даярдык көрүлүүдө. Илимдер академиясы, Манас театры, деги эле кыргыз маданий коомчулугу ыраттуу даярдыктарды көрүүдө. Атабыздын өмүрүн эстеген, жорогун эстеген китептер, эсселер, эскерүүлөр, айрым учурда ошол эле атабыз менен чогуу чыккан башка манасчылардын дагы чоң мааракелери болгон турат. Ошол курамда дээрлик эмдиги жылы 2024 жылы биздин маданий коомчулукта элдин бүйүрүн кызыткан эң мыкты иш-чаралар өтөт. Бул мааракенин алкагында биздин министрлик тарабынан дагы бир топ иш-чаралардын планын азыр карап атабыз. Анткени бул кишинин ысымын кыргыз эле эмес дүйнөгө таанытуу боюнча иш алып барышыбыз керек. Мына бул багытта биздин улуттук Манас театры, эл аралык Манас академиясы менен биргеликте ушул бир топ иш-чаралардын планы илимий негизде, чыгармачылык негизде белгиленген. Мына жакында биз Манас театрынын имаратын ачкан турабыз. Ошол имараттын ачылышында дагы улуу манасчыбыздын вариантынын негизинде атайын театрлаштырылган программа даярдап атабыз. Кара деңиз боюнда орголорго чаңчыгат. Саякбай Каралаев Манасты түнү оодарып, таң атырып айткан. Улуу дастанды 23 күн бою баяндаганы тарыхта калды. Уккулуктуу үнү, өзгөчө айтуу ыкмасы менен көрүүчү угуучуларды өзүнө арбап алган. Аны Чыңгыз Айтматов баштаган интеллигенция өкүлдөрү 20 кылымдын гомери деп атаганы бекеринен эмес. Манасчылардын улуу да, кичүү да мууну Саякбай Каралаевдин чыгармачылыгынан таасир алып, өзгөчө өнөрдү аздектеп келатышат. Бул Саякбай атабыз мына бүгүнкү күндөгү манасчылардын дагы устаты деп койсок жаңылбайбыз. Себеби дегенде телевиден айтат, андан көрөбүз, үйлөнөбүз, китеби бар. Ушул жараң Саякбай ата баш болгон илгерки жоон, улуу муун, ошолордун арасында мынакей Каба, Шаабай, Уркаш атабыз, Сапарбек Касмамбетов атабыз, мына ушулардын бардыгы өзгөчө чоң залкар манасчылар эле да. Ушулардын баарынын башында ошо Саякбай атабыз турат. Анан мына Саякбай атабыз бүгүнкү күндө да бизге дем күч берип турат. Себеби дегенде айткан манасын угабыз, чарчаганды угабыз, чарчаганды уксаң кадимкидей эс алып каласың. Саякбай Каралаев Собрат. Манас айтуу өнөрүнүн көч баштоочусу кайда болбосун даңазаланууда. Соңку ирет анын айкели эгемендик майрамын утурлап Венгрияда ачылды. Калугул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.